номер 1 борт 1993 жылы чыккан. Бирок эски болгонуна байланыштуу дүйнөдөгү айрым аэропорттордун талаптарына жооп бере албачу. Ошол себептен өлкө башчы же болбосо Кыргызстандан учкан делегация айрым өлкөлөргө кире албачу. Башка учакты жалдоого аргас болгон. Бүгүн ал көйгөй чечилди. Өлкөгө номер 1 жаңы учак алынып келинди. Бул менин аркамда турган учак Airbus A320. Азыр бул жаңы келген учак менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзү көрүп чыгууда. Буга дейри Ту-154 үлгүсүндөгү учак колдонулуп келген, бирок ал 1993 жылы чыгарылгандыктан эскилиги жетип, чыгымы да көбөйгөн. Ал Евро биримдиктин жана Улуу Британиянын техникалык талаптарына жооп бербей калган. Эми анын ордуна жаңы аба кемеси колдонулмакчы. Биринчи борттун көрүнүшү дагы өзгөчө. Боорунда Кыргызстан деп жазылып, өлкөнүн герби, туусу жана бүркүт менен шөкөттөлгөн. Президентибизден, өкмөттүн, парламенттен дагы официалдуу делегациялары учала турган татынакай бир самолетту алып келдик. Буюрса жакшынакай болуп учуп, Кыргыз элине кызмат кыла берет деген ой пикирдебиз. Учак саатына 840 чакырым ылдамдыкта 5000 чакырымга чейин учалат. Өндүрүштөн 2002 жылы чыккан аба кемеси республикалык бюджеттин эсебинен алынган. Акылбек Жапаров өлкө бутуна туруп, дээрлик бардык тармактагы техникаларды жаңылап жатканын айтты. Күч структуралардын баарын модернизациялоодо жумуштардын баарын биринчи этабын бүтүрдү. Мындан тышкары мына МЧСке биз 1000ге жакын техниканы алып бердик. Медицина тармагына бир 350дөн ашыгыраак машиналарды алып бердик. Жаңы КТларды алып берип атабыз. Жаңы операция кыла турган ангиографторду алып берип атабыз. Ошондой эле ал чарба тармагына 2,5 миңден ашык техниканы лизингке бердик. Мындан тышкары дагы 1000ге жакын техникаларды алып бергенбиз. Ошону менен бирге эле мына таптакыр алынбай калган вертолеттук паркыбызды бир сыйра жаңыртып алдык. 2 Airbus вертолетторун алдык. 125 анан 145. Ошону менен чогуу эле Россиянын MTV-8 модернизированный вертолетун дагы МЧСке алып бердик. Жакында жүргүнчү ташыган учактар алынмакчы. Ошондой эле Евро биримдиктин аба мейкиндигинде учууга тыюу салынган кара тизмеден чыгууга аракет көрүлүүдө. Буюрса, ушул жылдын ичинде Канаданын чыккан 3 пассажирдик самолетторубуз келет. Региондогу аэропортторубуздун баары ремонттон өтүп, капиталдык иштөөгө даяр. Авиакомпанияларыбыздын көпчүлүгү техникасынын баары эски эле, ошон үчүн ошонун жаңыртуунун үстүндө өтүп атабыз. Ошо кара тизмеден чыгарыш үчүн комиссиянын баары келип кетти, жыйынтыктарын күтүп атабыз. Жакын арада буюрса чыгабыз го деп атабыз. Ошого чоң салымдардын бирин мына ушу жаңы түзүлүп аткан авиакомпания дагы өзүнүн салымын кошот да. Жаңы келе туруучу жарандык учактар салынып жаткан жана ишке берилген аэропорттордо ички каттамда кызмат кылат. Где-то жайында келип калат, Кудай буйруса, биринчи самолетторубуз ички каттамдарга. Ошол эле как раз могул азыр биз могул аэропорттордун баардыгын ошол камтыйт. Анан 3-чү самолетту учакты быйыл азыр сүйлөшүп атабыз. Бул дагы оңой эмес экен, анткени биз жаңы алган жокпуз да, бул алып атабыз. Ошону рынокты алар да карап атышат да. Карап наиболее жакшы состояниедагы алып, анан кийин бизге жасап модернизация кылып анан бериш керек да. Жаңы учак коопсуздукту камсыздайт. Экономика жакшырып, Кыргызстан өз каражатына учак алып жатканын коомдук ишмер Бейшенбек Абдыразаков кубаттайт. Биринчиден бул эл аралык мамиле, экинчиден мамлекеттин аброю, үчүнчүдөн мамилелерди тездетиш үчүн, тез ыкчам четиш үчүн маселелерди керек да. Бул биздин мамлекет эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү мамлекеттин баарында ушундай болуш керек. Өлкөдө авиация тармагы өнүгүп жатканы талашсыз. Жаңы алынган учактардан тышкары ар бир аймактагы аэропорттор жаңыланып, же такыр иштен чыгып калгандары кайрадан курулууда. Алардын бири Талас шаарындагы аэропорт. Таластын аэропорту 78 гектар жерде жайгашкан. Акыркы жолу 1993 жылы учак учкан, андан бери токтоп калып, 2023 жылы президенттин тапшырмасы менен кайра курула баштаган.
Талас аэропорту ишке даяр. Жакынкы арада учак уча баштайт. Жаңы аэробекет саатына 75 жүргүнчүнү тейлөөгө ылайыктуу болуп курулду. Жолу толук оңдолуп, учуу тилкелери жана учак токтоочу жайы талаптагыдай. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самединов билдирди. Аэропорт уже даяр. Жарандык авиациядан керектүү сертификация документтердин баары алынды. То есть биз эртең деле уже технический полет кылып самолетторду, жарандарды учурсак болот. Тилекке каршы азыр бизде бир эле авиакомпания болуп атат. Ал авиакомпания бул жакка учканга азыр самолетту жетишпей атат. Бул жанагы өзүңүздөр билгендей TezJet компаниясы. Кудай буйруса биздин өзүбүздүн президенттин демилгеси менен ачылган авиакомпания бар бизде, Osman Airlines деген. Ошол жерге 2 учак сатып алганбыз. Ошол учактар келгенден кийин кудай буйруса ачабыз бул жакка да рейсти. Манасбек Самединов Талас аэропортунун бүтүшү менен таанышып чыгып, 12 адамдан турган эмгек жааматы жана жетекчиси менен жолугуп, тапшырмаларды берди. Төрөгө аэропорттун аймагындагы көрктөндүрүү жана жасалмалоо жумуштарындагы айрым кемчиликтерди тез арада оңдоону эскертти. Жөн эле ачып коюш эмес. Бүт жери өзүнүн эмесине дал келиш керек да. Ошон үчүн ошол жерлерди сиз жаттап керек болсо жазып алыңыз баардыгынчы. А то унутуп каласыз. Жазып алып баардыгын ошону кратчайшие сроки бүтүргүлө. Бизден центральный аппараттан Бишкектен жардам керек болсо айтыңыз. Баардыгын беребиз. Аэробекетте жүргүнчүлөрдү тейлөөгө бүт шарт каралган. Эне балага бөлмөсү, ажаткана жана башка зарыл учурда керектүү мукташтыктар чечилген. Кошумча VIP залда каралган. Бардык аракет жүргүнчүлөрдүн ыңгайына түзүлүүдө. Натыйжада жергиликтүү эл учак менен учуп, алыскы жолдогу убакытты үнөмдөй алышат. Ошондой эле Таласка келүүчү каалаган инвестор же туристтерге да ыңгайлуу болот. Барыш 2 ашууну ашып барыш дагы бул өтө маселе болуп жүргөн да көйгөй. Кудай буйруса мына президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен бүт жактарга быйыл мына Таласта ачабыз, Казарманда ачабыз, Кербенде ачабыз, Нарында ачабыз. Караколдо эл аралык аэропорт, чоң аэропорт курулуп атат. Ал дагы жайында ачылат. Таластан тышкары быйыл Нарын, Казарман, Кербен аэропорттору бүтүп ишке берилет. Азыркы учурда толук куруу иштери бүтүп калды. Былтыркы жылкы бүтпөй калган аэропорттордон өзүңүздөр билесиздер, бул Нарын аэропорту бүтпөй калган. Ошону бүтүрүшүбүз керек. Азыр бул аба ырайына карата азыр жакшы погода болор менен эле биз баштайбыз. Нарын аэропортун ачабыз кудай буйруса. Казарман аэропорту бүттү, Кербен аэропорту бүттү. Ошолордун баардыгын быйыл кудай буйруса ачабыз. Бул региональный чакан аэропорттор боюнча. Бул аэропорттор чакан жана өлкө ичиндеги каттамдарга ылайыкталган. Ал эми Каракол эл аралык аэропорту дагы жайында ишке киргизүү пландалып жатканын Манасбек Самединов билдирүүдө. Ошондой эле бир эле аэропортторго көңүл бурулбастан авиакомпаниялар дагы ачылат. Биринчи жолу Кыргызстанда урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен мамлекеттик авиакомпания ачылды. Аны мурдагы жылда сиздерге мындай кененирээк айтып бергем. Ошол компаниянын ачылышы быйыл болот, жайында тоже. Авиация тармагына эгемендүүлүктү алгандан бери эч көңүл бурулган эмес. Ошол себептен союз мезгилинде иштеген аэропорттор иштен чыгып калган. Бирок эми бул тармак мамлекет тараптан көзөмөлгө алынып, өнүгүү жолуна түштү. Буга салынып жаткан аэропорттор, жаңы алынып жаткан учактар, ачылып жаткан ата мекендик авиакомпаниялар далилдеп турат. Телегайталиев, Мейримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Жума Сереп.